көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи этажында көбүнчөсү жанагындай коммерциялык негизде даярдалган объекттерди айтып кетип жатасыз. Бизде азыркы учурда 114-токтом негизинде долбоорлоо жана куруу, ага өзгөртүү киргизүү негизинде, ошол негизинде бизден документация чыгат. Документация негизинде даярдалат. Бирок эске сала кетсек, жана бизде шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамы бар, Кыргыз мамлекетинин. Ошол жакта 36-беренесинде жазылган, эгерде жанаша жайгашкан жер участогунун аймагында көп батирлүү үйдөгү жер участоктор чек арасы такталмайынча, ал жакка жана кошумча пристройка деп атабыз, ошол кошумча объектилер жана ошол жакта жашоочулардын толук макулдашылыгын алмайынча уруксат берилбейт деп айтылат да. Ошонун негизинде бизде жанакы биринчи этаждарын документ даярдоо негизинде ошондой жана милдеттемелерди алабыз. Андан соң жеңил типтеги ошондой жана кире беришине эшик ачууга уруксат берилет. Ага чогуу бирге дагы жана корутунду келет, жана эшикти ачууга болот деген корутунду. Ошонун негизинде бизден даярдалып чыгат да. Андан кийин көп жерге эске ала кетсек, жанакы башаламандык негизинде жана бирөөсү астыга, бирөөсү аркага, ар кандай бирөөсү кызыл, бирөөсү көк. Бизде жана берип атканда эскиз деп коет. Ошол жерде так жазылат. Үстү жанакы навеси монча чыгыш керек. Канча чыгыш керек? Ар бир объектке өзүнө тиешелүү бар. Жанакы территориясына карата. Стандарт деген жанакы бизде эме бар да, өзүн айтып буга чейин айтып кетпедимби? Ушул көп батирлүү үйлөрдүн чек арасы такталганга чейин биз жанакы муниципалдык жерге чыгып кетпейбиз. Муниципалдык жерге бергенге болбойт. То есть жерди биринчи алыш керек. Көп батирлүү. Ошонун ичинде, ошо макулдашылган негизинде, андан кийин жана өзүнүн нормаларында эшикти ачылып, жана входная группа деп коет, ошону алынышат да. Негизи мына азыр жаңы түшүп аткан үйлөрдө ал курулуштун ошол стандарты так сакталган. Ал үйдүн ичине кирип атат дүкөндөр. Мурунку эме боюнча сыртка чыгып кетип атпайбы? Ошол канча сантиметр же болбосо канча каралыкта болуш керек үйдөн бул жака чыгып турган эмеси? Ал деген биринчи эсеп ошол бизден макулдашылган генералдык план, ар бир объектинин планы болот. Ошол негизинде жасалат. Канча чыгыш керек, канча чыкпаш керек деген. Ошол жакта макулдашылгандан кийин анан экспертизага барат, ошол жактан жана бирдиктүү стандарт жокпу бир? Ал жана эскизни проектке жараша болот. Эгерде нормаларга жооп берсе, ал жана эгерде жана тротуар же башкаларга чыкпаш керек. Азыркы учурда биз ушул тиешелүү мекемелер менен чогуу жана фасадтар боюнча айтып кеттиңиз. Жана бул фасадтар эң башкысы жанакы эң чоң магистралдуу жолдор эсептелинет. Жана Советский көчөсү, Абдрахманов, Чыңгыз Айтматов көчөсү. Ошол бизге токтом негизинде ушул ишти алып баруу боюнча комиссияны чогулуп, комиссия менен чыгып, ошол жактагы субъекттер менен сүйлөшүп, иштерди алып баратабыз. Жанагындай эскиздик биз жана краскасынын кандай краскада болуш керек, ошого чейин биз даярдап, ар бир кичинекей турак жай болобу же болбосо бир 3 этаж же андан көп болобу, ошонун баарын биз бергенбиз. Бул жумуш да азыр уланып жатат. Ошол буга чейин да айтып кеттим, дизайн код боюнча дагы көп жылдан бери биз тараптан жасалып, дизайн код дегенде өзүңүз деле түшүнүңүз болуш керек. Биякта айтып кеткендей ушундай стандарттар киргизилет. Жанагы эле жазуулар кандай болуш керек, канчалык чыгыш керек деп жана так сурабадыңызбы? Канча метр чыгыш керек деп. Ошонун баары ошол жакта камтылган да. Буга чейинки жана күркөлөрдү да чогуу эске ала кетсек, жана мораторий деп коебуз го. Мораторийдин негизинде жана биз ошол чоң ортоңку жана центральный жолдорго берилбейт деп мораторий чыккан убагында, азыр дагы ошол мораторийдин негизинде иш алып барып жатабыз. Ошол жакта дизайн код деген эгерде кабыл алган болсо, бизге бул мораторийдин да кереги жок болуп калат да. Только ошондой требования менен, ошо менен гана иш алып барып калабыз. Кимиңиздер болсо айтсаңыздар, Урам мырза же болбосо сиз, бул иштер качан башталат? Каржылоо каяктан болот? Жарандарга жүк болбойбу деген суроо.
азыркы ошол фасадтар боюнча айтып кетсек, кечеги эле жакында эле мэрия тараптан каржылоо ошо маселеси чечилип жатат. Чечилди десек болот. Азыр жана күн суук болгондуктан дагы жумуштар кичине токтоп турат. Буюрса, күн жылыса иштер жүрөт деген ойдобуз. Насипбек мырза, ошол чакан дүкөндөрдүн жайгашуу орду боюнча ошондой жана тышкы жасалгасы боюнча айтсаңыз, ошол мен мисалы менин өзүм дүкөнүм болсо, мен барып сиздерден уруксат алыш үчүн, архитектуралык талапка жооп бериш үчүн менден эмне талап кылынат? Мен кандай негизде ошол жумушту башташым керек? Буга чейин жанакы кошумча объекттер боюнча айтып кеттик элек. Азыр мына убактылуу күркөлөр, павильон деп койсок болот. Ошол боюнча башынан айта кетейин, бул жерде биздин архитектурада экиге бөлүнүп жасалат документ. Эмне дегенде, бирөөсү жанакы 288 токтом деп коебуз. Муниципалдык жерлер ошол 288 менен берилет. Анан кийин азыркы учурда жана территорияны жанакы өздөрүнүн территориясынын ичинде коюлган объекттер 114 деген токтом менен беребиз да. Биз ар бир жана документ чыгарып жатканда ошол документке кошуп биз эскиздин долбоорун тиркейбиз. Ошол жакта көрсөтүлөт кандай болуш керек, жана жасалган кандай болуш керек, кандай материалдан болуш керек, андан сырткары жана жазуулар кандай болуш керек, жазуулардын размерлери кандай болуш керек, ошого чейин баары бизге берилет. Бирок азыркы учурда көп эле жарандар документти алгандан кийин ал жагын эске алышпайт. Барып туруп эле жанагындай өз билемдик менен эле коюшат. Калаган түптө, анан кийин дагы эске сала кетсек, биз мындай пример катары алсак, бир 30 квадрат берсек, 35-40 болуп кетиши мүмкүн. Ушундай ал дагы жанакы эмеге кандай десем, жооп бербейт. Мына ошол сиздердин ошо мыйзамдын негизинде берилген талаптардын аткарылбаганын ар бир жаран көчөдө көрөсө болот да. Барып туруп кетип атсаңыз, ошол үйдүн каптал жагына чыгып туруп, өзүнчө бир дүкөн пайда болуп калган да. Аларды текшерип, ары бери кой деген силер кыласыңарбы ошону? Жок, текшерүү жагы бизде эмебизде жок, компетенциябызда. Биз деген ошол документти гана даярдоо